80% женщин, молодежь, желающих получить образование через интернет. Адистердин санариптик сабаттуулугун арттыруу максатында өлкөдө Диди Конуш долбоору 2012 жылдан бери башталгыч кесиптик билим берүү тармагында бизнес жана ишкерликтин негизи деген онлайн сабагын киргизген. Бирок ошол жылдан бери ушул окуу программасы жаңыланган эмес. Учурда долбоор менен биргеликте башталгыч билим берүү башкармалыгы бир катар иш-чаралардын негизинде аталган программаны жаңылап, аны окуткан мугалимдердин квалификациясын жогорулатышкан. Кандай ушул жаңы программаны, кандай модульдар менен, жаңы ыкмалар менен сабак өтүшүндө үйрөттүк. Бул айтканда 60 мугалимдерибиздин квалификациясын жогорулатып, жаңы ыкмада, жаңы окуу программаны бекитип берип, ошол менен жаңы сабак программасын жаңырттык. Жолугушууда Диди Конуш долбоорунун өнөктөштөрү болгон эстониялык адистер менен бирге мындай жакшы саамалыктарды мындан ары улантып көбөйтүү сунуштары айтылды. Ал үчүн жаңы программаларды, жаңы санариптештирүү продуктыларын чогуу иштеп чыгуу кажет. Андан сырткары канчалык силер онлайн сабакка окуганга даярсыңар дегенде сурамжылоо жолунда болуптур. 20-жылдары бул 9% болсо, 22-жылы ошо окуйм, онлайн сабакка катышам дегендин көрсөткүчү 65% болуптур да. Ошондон улам өнөктөштөр менен биргеликте башталгыч билим берүү башкармалыгы 15 чакан курстарды иштеп чыккан. Бул окутуулар азыркы талапка ылайык онлайн түрүндө кыска мөөнөттүк болот. Окуудан өткөндөргө тастыктамалар да онлайн түрүндө берилет. Ушул онлайн курста мурун өзүң эле окуп эле, өзүңөн өзүң суроо берип, өзүң менен өзүң болчуң да. Азыр болсо ушундай чат GDP бар, бот, наставник деп коет да. Дайыма сиз менен чогуу да. Ар бир программаны өткөн сайын сиз аны менен баарлашсаңыз болот. Суроо берсеңиз болот. Ал кайра сизге жооп берет. Билим берүү жана илим министрлигинин жалпы жамаатына медиа сабаттуулугун жогорулатуу боюнча Эстониянын элчилиги менен бирге уюштурулган мындай окутуулар кызматкерлердин санариптик платформаларды, технологияларды мыкты өздөштүрүп кетүүлөрүнө өбөлгө түзөт. Мындан ары биз билим берүүнүн ар бир этабында, мисалы үчүн мектепке чейинки билим берүү, мектептик билим берүү, баштапкыч кесиптик билим берүү, орто кесиптик, жогорку жана жогорку окуу жайдан кийинки кесиптик билим берүү жаатында мындай платформаларды ишке киргизүү менен жакшы көрсөткүчтүү 21-кылымдын талаптарына ылайык заманбап санарип технологияларды өздөштүрө алабыз деген ишеничтемин. Билим берүү жана илим министрлиги жакында Мозаик аттуу платформаны ишке киргизүү менен мектептерде манас таануу, тарых, кыргыз тили жана адабияты сабактарынан баштап 3D форматына өткөрүү пландалган. Жогорудагыдай иш-чаралар бул форматтарды батыраак өздөштүрүүгө шарт жаратат. Билим берүүнүн бардык этабында электрондук түрдө кабыл алуу башталды. Бул эмнеге түрткү берет? Бул адамдын кийлигишүүсүз эле коррупцияны четтетип коюп, онлайн түрүндө каалаган адам катталып, өзүн ошол окуй алат десек туура болот. Адистердин айтуусунда жарандардын арасындагы сурамжылоодо Диди Конуш долбоору мыкты жыйынтыктарды көрсөткөн. Бул билим берүү тармагындагы санариптештирүүнү мындан ары өнүктүрүүгө зор салым кошот. Калия Карыбекова, Бекболот Тогдурбек уулу, билим жаңылыктарына.